Убактылуу өкмөттүн Роза Отунбаева баш болгон мүчөлөрү жакында камалышабы? Ушундай, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күзгө карай июнь коогалаңы изи сууган миллиондор боюнча камаларын уктук. Азырын жакындыксыз таризде кылмыш иштери козголууга, кошумча маалыматтарды бекемдөөгө батыл киришкендерин уктук. Алгач Роза Отунбаеваны камап, үй камагына чыгарып коюп, анан калгандарын эзишет экен. Ооба, эркиндиктеринен ажыратуу менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн фамилияларын санабай эле коелу коомчулукка белгилүү да. Бул жагынан тергөө амалдары жашыруун жүрүп, күзгө чейин маселе бышканда элге алып чыгышары распы? Албетте, бара көрөлү. Азия Ньюс кезети. Булак, Назар Ньюс Кейжи. Спорт залда машыгып жаткан Өмүрбек Бабанов. Социалдык тармактын колдонуучулары Өмүрбек Бабановдун спорт залда машыгып жаткан видеосун таратып жатышат. Көпчүлүк бул кадрlar УКМКнын СИЗОсунда тартылды деген пикирде. Бардыгы Бабановдун камакта отурганына карабастан, физикалык абалы жана ден соолугу жакшы экенин белгилешти. Бирок чынында Кактус медиа редакциясынан билдиришкендей, бул видео Бабановдун үйүндө камакка алынганга чейин эле тартылган. Видеону анын жеке тренери Игорь Шнайдер тарткан. Эске салсак, Бабанов 31 майда кумтөр иши боюнча УКМКга сурак бергенден кийин камакка алынган. Бишкектин 1 май райондук соту Бабановдун 2 айга УКМКнын СИЗОсунда кармаган. Бабанов сот системасындагы мыйзамсыздык деп аталган ачык катын жазып, ЖМКларга жарыялаган. Булак, Кактус Кейжи. We'll be right back.